Мурдагы бажы кызматкери ырчы Бекборбиев досу Райым Матраимовдун камалгандыгы тууралуу үн катты. Төмөндө текстин өзгөртпөй беребиз. Досумду Мекенин Кыргызстан партиясынын съездине бери көрө элекмин. Съездден кийин бир аз отуруп сүйлөшкөнбүз. Мен алдыңкы 30 талапкердин ичинде болчумун. Негедир ошол күнү чийилип кетиптирмин. Эмнеге деген суроомо жогорку номер 1 адам ошондой чечим кабыл алды деди. Мен ага эмне кылыптырмын деп күлдүм. Сени башкарууга мүмкүн эмес деген таризде алып салды деп түшүндүрдү. Макул. А эмнеге тиги 20-30 жылдан бери элди жеп келаткандарды кошуп алдың дедим. Анткени мурда тизмеде жок эле адамдарды ошол съездден көрдүм. Болгондо да алар алдыңкы тизмеде болуп калыптыр. Аларды дагы номер 1 адам күчкө салып кошуп салды деди. А биз 1 жыл мурда башкача сүйлөшкөнбүз. Таза, эл үчүн иштей турган жаш саясатчылардан түзүлөт. Акча бар. Эч кимге көз карандуу болбойбуз дегенсиң. Кынал сөздөр. Айтор досум башка нукка түшүп, жогорку күчтөрдүн кысымында калганын түшүндүм. Эми ишиңер чатак. Шайлоонун эртеси күнү эл көтөрүлөт. Андан эптеп кутулсаңар, жазында чоң толкундоолор болот. Ошого туруштук берер бекенсиңер. Не болсо да ийгилик деп кол алышып чыгып кеттим. Мен тиги 30 жылдан бери элдин чекесине чыккан чыйкан болуп, парламентте отуруп келаткан адамдар менен бир катарда туруп калбаганым жакшы болду. Ыраазымын дедим. Шайлоого аралашпай Токтогулдун тоолорунда эс алып жатып алдым. Ойлондум. Мен номер 1 адамга башкарууга мүмкүн эмес болуп көрүнөт окшойм. Демек бул жакшы. Демек коркот экен. Мени башкарып алам деген катаал иш экенин байкаган тура. Бул жаман эмес. Ошондуктан ал киши мага эл артисттик наамга берилген документтеримди 4 жолу кайтарып берген турбайбы? Түшүнүктүү. Баса, мурдагы номер 1 адам жөнүндө бир жолу досум айтты эле. Ал мени Райым миллионатка кондуруп, элге коррупциянын символу деп крайний кылууда. А чындыгында мен ылдый жактагы катардагы менеджермин. Жеп келгендер дал ошол өздөрү. Албетте, мен муну азыр дагы, кийин дагы далилдей албай калышым толук мүмкүн. Анткени алар акча алган жерлерде күбө эч качан болбойт. Бирок акырына чейин күрөшөм. Кудайга койдум деп бир улутунган. Мына, азыр ошол күрөш жүрүп жатат. Досумдун көп касиеттерине баа бердим. Биринчиси качкан жок. Качуу мүмкүнчүлүгү шарты болсо дагы мунусун ак экенимди далилдейм, күрөшөм дегени деп туйдум. Экинчиси менеджерлик үчүн 2 миллиарддан ашык акча мамлекетке төктү. Сапар Исаковду качырып, качпай жооп берип, тергөө менен иштешип жаткан адамды камоо таң калыштуу болду. Өзү биздин бийлик эмне жагат? Качып кеткендер демек туура кылып жатышыптыр да. Чыгымды төлөсөк деле баары бир камашат деп. Муну менен кийинки кусам дегендерге качууга себеп бердиңер окшобойбу? Бир жолу досум Атамбаевга кирип, мени кызматтан алам деп турасыз. Билем. Баткен облусуна губернатор кылып жибериңиз. 6 завод, фабрика курам. Бир көп кабаттуу үйлөрдөн турган микрорайон салам. Ар бир ишканада 10-20 миңден кем эмес жумушчу орну болот десе, тиги райымдан 10 эсе бай адамыбыз коркуп кетиптир. Эмнеге? Анткени Баткен өнүгүп, башка тарап итке минип турса, албетте ашага чоң минус. Досум герой болуп кетмек. Жакындан кабарым жок. Бирок угушума караганда мамлекетке акча төгүү үчүн мал жандыктарга чейин саттырыптыр. Негизи акча колдун кири. Ден соолук болсун. Өзүңдү кара досум. Бул күндөрдө өтөт. Деңиздин боюнда кайыкта термели болуп турганды тандабай, өз элиңди, жериңди тандап, акыйкатыңды издеп отурасың. Баарына Кудай бар. Кече митингде бизди чийип, ордубузга алып келген досторум көрүнгөн жок. Убактылар болбой калды окшойт. Жигиттин башына эмнелер гана келбейт. Башты жогору көтөр. Жакшылыктар алдыда болот, досум.